Сулук сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Салам достор, каттагыңыз. Мен атым Айнура Сагынбаева. Көзүнүн тегерегиндеги бурчтар эмне себептен түшөт, кантип кетирем деп көп суроо бересиңер, урматтуу айымдар. Ооба, териге кам көрүш керек. Бирок ошол менен эле бирге көзүбүз көпкө чейин жаш бойдон жүрсүн десеңер, көпкө чейин жакшы көрсүн десеңер, көздүн алдында бырыш түшпөсүн десеңер, көздүн тегерегине бырыш түшпөсүн десеңер, анда көзгө атайын көнүгүүлөр жасап туруш керек экен. Эмне себептен? Анткени көздө дагы атайын булчуң бар экен. Бул булчуң өтө кичинекей, аны көз байкабайбыз, ал жөнүндө ойлонбойбуз. Кээ бирөө ошол булчуң бар экенин дагы билбейт. Бирок бул булчуң баарыбызга өтө маанилүү. Анткени баарыбыз эле билебиз, апаларыбыз деле айтчу, көзүң көрбөй калгандан көрө кетип эле калганың жакшы деп. Көз көрүп туруш керек. Көз жакшы көрүш үчүн ошол булчуңду дайыма чыңалтып, жаш бойдон кармап жүрүшүбүз керек экен. Кантип? Аябай жеңил көнүгүүлөр. Бул көнүгүүлөрдү мен кеңеш катары жакшы бир клиникадагы абдан тажрыйбалуу окулисттен алгам. Ошол себептен азыр силерге жардам катары мен дагы айтып кеттим. Бул көнүгүүнү күнүгө жасап турсаңар, көзүңүз көпкө чейин жаш бойдон жүрөт дагы, эч качан бырыш, мешочектер жана башка бизге жакпай турган көйгөйлөр жаралбайт. Биринчиден, тамдын 4 буручун тактап алгам. Анан сол жактан оң жакка 20 жолу көзүңүздү кыймылдатып карагыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, ушинтип 20 жол. Андан кийин үстүңкү сол бурчуңдан астыңкы оң бурчуңга диагональ өткөргүлө. 20 жолу өйдө ылдый кылгыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 жол. Андан кийин оң жактын үстү жагынан жана сол жактын асты жагынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 жол. Андан кийин айланып кылам. Сол жак, оң жак, үстүңкү сол жак, үстүңкү оң жак, астыңкы оң жак, астыңкы сол жак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Жеңил. Бул көнүгүүнү машинаны коюп деле стоянкада 5 мүнөт деле жасасаңар болот. Же офисте 5 мүнөт компьютерден көзүңөрдү алып туруп, чай ичип атканда жасасаңар болот. Же сотка менен бир жерде бирөөнү күтүп атканда сотканы караганча ошол көнүгүүнү жасап, көзүңөрдү эс алдырып алсаңар болот. Көнүгүү ушинтип көздү эс алдырып, биздин көзүбүз эс албайт экен. Биз тең көзүбүздү зордуктайт экенбиз. Анан айтабыз, эмнеге көзүм жакшы көрбөй калды, эмнеге катаракта башталды, эмнеге чарчап атат, эмнеге тунук болбой калды деп. Мына ошол себептен булчуң эч качан эс албайт экен. Ошол себептен булчуңду дайыма чыңалтып, эс алдырып турушубуз керек экен. Анан жөн эле көзүбүздү мынтип жаап туруп, бир 5 мүнөткө караңгыга отуруп, эс алдырып кайра ачсак, көзүбүз кадимкидей эс алып калат экен. Көнүгүү, эс алдыруу биздин көзүбүздүн жаштыгын көпкө чейин жаш бойдон сактап жүрүүгө жардам берет, урматтуу айымдар. Көнүгүү жөнөкөй, арзан, бекер десек болот. Көнүгүү жасагыла, жаш болгула, сулуу болгула. Менин каналыма катталгыла жана комментарийди көп жазгыла.